Сиз айткан эл ишенимин пайда кылсак, Баткен областы үчүн мисалы экономикалык кайсыл багыттар артыкчылыктуу деп ойлойт элеңиз? Мен айттым жана. Биринчи кезекте оор өнөр жай бул Баткен областында алюмин чыгаруучу комбинатты курушубуз керек. Анын долбоору да даяр. Эсеп кысабы да чыккан. 13 000 киши жумуш орун менен камсыз боло турган долбоор даяр турат. Анын тегерегинде 7 миллиард долларга чейинки киреше жападан жалгыз ушу Баткен областына кирүүчү. Сиз билесиз, мүмкүн дүйнөлүк экономиканын өсүү багыты кай тарапта кетип баратат. Азыр самолетунан, учагынан баштап автоунаасына чейин бүтүндөй алюминийге өтүп атат. Электроника. Бүтүн алюминийге өтүп атат. Эң керектүү нерсе бул темирге караганда да күчтүү болуп аткан нерсе алюмин болуп атат. Биздин Кыргызстанга Кудай ушундай берип койгон экен. Биздин Баткен областында 250 000 тонна жылына чыгаруучу, Чүй областындагы Панфилов районунда 250 000 тонна. Мындайча айтканда Кыргызстан жылына 500 000 тонна алюминий чыгарууга 100% мүмкүнчүлүгү бар, кудурети жете турган өлкөбүз. Биз кайда кантип өндүрөбүз дешибиз мүмкүн. Бир эле Германиянын автоунаа чыгаруучу заводдору же Volkswagen менен, же Audi менен, же BMW менен келишим түзүп койгон болсо, биздин Баткен областы эмес, Баткен областы бюджеттен каражат алуучу област эмес, керек болсо борбордук казанга каражат табуучу областка айлануусуна мен эч кандай күмөнүм жок. Тек гана ага сабаттуулук, эрктүүлүк, тазалык керек.